Саламатсыңар урматтуу тарбиячылар. Өзгөчө кырдаалдар шарттарында жашоонун мүнөзү жана стили өзгөрөт. Баардык иш-аракеттерди уюштурууда талаптар жогорулайт. Мектепке чейинки балдар мекемелери дагы четте калбайт. Бала бакчаларда коопсуздукту камсыздоо боюнча баардык чараларды көрүү менен гана чектелүүгө болбойт. Ошондой эле балдарга ал жерде психологиялык бакубатчылыкты түзүүгө багытталган чараларды дагы күчөтүү зарыл. COVID-19 кырдаал учурунда мектепке чейинки курактагы балдарды психологиялык колдоонун маанилүү экендиги жөнүндө маалымат жеткиргим келет. Мен психолог Кожогелдиева Канышай Мырзакуловна. Коопсуз чөйрөнү камсыздоо деген эмне? Биринчиден, бул бала бакчада санитардык эпидемиологиялык талаптарга ылайык шарттарды түзүү керек. Балдарды кабыл алып жатканда, балдар бала бакчада жүргөндө эрежелерди сактоо зарыл. Экинчиден, бул психологиялык комфорт, башкача айтканда ак бейил мамилелер, коркууну жана кооптонууну азайтуу. Кандай коопсуздук чараларды сактоо зарыл? Ата-эне бала менен бала бакчага бет кап тагынып келүүгө тийиш. Ата-энелерге бала бакчанын имаратына кирүүгө мүмкүн болушунча жол берилбейт. Тарбиячы ата-энелерден үй-бүлө мүчөлөрүндө курч дем вирустук ооруларынын белгилери бар же жок экендиги тууралуу сурамжылоо жүргүзөт. Бала бакчанын медицина кызматкери балага сөзсүз түрдө байланышсыз термометрия жүргүзөт жана колдорун дезинфекциялайт. Камилачка, кандай, жакшы келдиңби? Эжеке, сен температураң текшерет экен азыр. Азыр колуңа антисептик себет, бул сыйкырдуу антисептик, микробтун баарын өлтүрөт. Колуңду сүртө кой. Жүрө кой, Камилачка, жүрө кой. Алтын кыз красавица, жакшы жүрө кой. Бала бакчанын кире беришиндеги кошумча сактык чаралары баланы чочулатышы мүмкүн. Ал чырдашы, бала бакчага баргысы келбей ыйлашы ыктымал. Ошондуктан ата-энелер дагы, тарбиячылар дагы баланын абалын түшүнүүгө жана ага мүмкүн болушунча психологиялык колдоо көрсөтүүгө умтулушу өтө маанилүү. Тарбиячы менен баланын жолугушкан биринчи мүнөттөрүнөн тарта баладагы коркуу сезимин азайтуу үчүн бейпил чөйрө түзүү зарыл. Бул үчүн ачык эшиктер ыкмасы колдонушат. Баланы жигердүүлүк менен кабыл алуу, башкача айтканда саламдашуу, анын жанына басып баруу, эңкейүү, колунан жетелөө. Баланы жеке адам катары кабыл алуу, атын атап кайрылуу, көрүү байланышын түзүү. Оң маанай тартуулоо, башкача айтканда ага жылмаюу. Эгерде ичтен кыжырдануу пайда боло турган болсо, аны азайтуу зарыл. Үч 6 жаштагы балдарга психологиялык комфорт түзүү үчүн тарбиячылар баланын курактык жана жеке өзгөчөлүктөрү жөнүндө билүүгө, балдар менен эффективдүү мамиле түзүү ыктарын пайдаланууга, COVID-19 шарттарында баланын күн тартибин жана бош убактысын уюштура билүүгө тийиш. Үч 4 жаш бала өз алдынчалуулугун, өзүнүн каалоосун жана өжөрлүгүн көрсөтө турган курак мезгили. Көп учурда бул мезгилди эмне үчүн деген суроолордун мезгили деп атап коюшат. Негизги муктаждыктар бул пикир алышуу, урматтоо жана аны кубаттоо. Бала үчүн иш-аракеттин негизги жана маанилүү түрү бул оюн. Балдар оюн аркылуу дүйнөнү таанышат, өнүгүшөт. Бул куракта сюжеттик оюн мааниге ээ. Башкача айтканда бала ар кандай социалдык кыймыл-аракеттерди ойноп көрөт, кыялданат, элестетет жана чоңдорду туурайт. Балдар курбалдаштары менен ойногондо үйрөнө баштайт. Алар ата-энелердин же айланасындагы адамдардын маанайын жана кайгы-капасын жүрөгүнө жакын кабыл алышат. Балдардын бала бакчадагы убактысын уюштуруу боюнча талаптар жогорулаган шарттарда тарбиячылар бир жагынан баланы жеке бир нерсе менен алек кылууга, экинчи жагынан баланы биргелешкен иш-аракетке катыштырууга тийиш. Ошондуктан күн тартибин жана режимди эске алуу менен сабактарды таза абада өткөрүүгө, ал эми топтук оюндарды жекече катышууга басым жасап түзгөн оң. Тарбиячы
өз ара аракеттешүүдө дайыма ар бир балага көңүл бура тургандай кылып жүргүзгөнү туура. Тарбиячылар бул курактагыларга сабактын бир түрүнө 10-15 мүнөт жетиштүү экендигин эстеринен чыгарбашы керек. Бала бакчадагы бала курчап турган дүйнөгө, буюмдарга, адамдарга, алардын түзүлүшүн жана пайдалануу ыкмаларын билүүнү каалашат жана кызыгышат. Тарбиячынын уюштурган иш аракетине карай, балада бардык болуп жаткан нерселерге көңүл буруу менен кандайдыр бир кызыктуу, адаттан тышкары бир нерсени көрүүгө, угууга болгон аябагандай зор умтулуу пайда болот. Бала канчалык көбүрөөк кабыл алса, ал айланасындагылар тууралуу ошончолук көбүрөөк билет жана ошону менен бирге өнүгөт. Ал карап чыгууну, тыңдаганды, байкаганды, изилдегенди жактырат жана үйрөнөт. 3 жаштагы балдардын эмоционалдык чөйрөсү туруктуу эмес. Психологдор белгилешкендей, бул учурда 3 жаштагы кризис болот. Ар бир бала жеке өзгөчөлүктөргө ээ болгондуктан, курактык кризис да ар түрдүү өтөт. Ошондуктан бул куракта балдар эмоцияларын башкара алышпайт. Айрымдары чырдашат, агрессивдүү да болушат. Бул баланын өнүгүү өзгөчөлүгүнө карай болот. Бул тарбиячыга балага жардам берүү керектиги жөнүндө белги. Аны эркелетиңиз, сүйлөшүңүз, кучактаңыз, түшүнүүгө аракет жасаңыз. Аны эч убакытта коркутууга, жазалоого, сындоого жана четтетүүгө болбойт. Беш 6 жаштагы бала өзүнүн жашоосундагы өзгөчө мезгилге, мектепке чейинки улуу куракка өтөт. Бөбөктүн өзүнүн пикири жана өзүнүн дүйнөгө болгон көз карашы калыптана баштайт. Жүрүм турумун өзгөртөт, жаңы бир нерселерди үйрөнөт. Чоң адамдар бул мезгилде аны менен эмоционалдык байланышты сактап, жана ага чоңоюуга карай кадамдарды таштоого жардамдашуу үчүн балага мамиле жасай билүүсү зарыл. Активдүү жана бардыгын билүүгө кызыккан бөбөк билимдердин базасын тынымсыз толуктайт. Бүт курчап турган нерселердин сырткы жана ички өзгөчөлүктөрүн изилдейт. Бул курактагы балдар кайсы гана иш аракетте болбосун көбүрөөк өз алдынча болууга умтулушат. Күн тартибин сакташат, өзүнүн бош убактысын уюштура алышат. Өзүн өзү жөнгө сала билүүсү баланын туура өнүгүүсүнө көз каранды. Бирок дагы деле болсо, оюн маанилүүлүгүн жоготпойт. Оюн аркылуу көптөгөн ийгиликтерге жетүүгө болот. Ошону менен катар, бул куракта окуу, эмгек, иш аракеттерин да пайдалана алышат. Активдүүлүктөрү артат. Бардык таанып билүү процесстери өнүгөт. Өздөрүн жеке адам катары көрсөтөт жана жекече өзгөчөлүктөрү пайда болот. Өзүн дүйнөгө көрсөтүүнү каалашат. Аларга өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү үчүн күбө керек болгондуктан өздөрүнө көп көңүл бурдуртушат. Алар курбалдаштары менен конструктивдүү пикир алышууга даяр. Оюнда жана өз ара аракеттешүү учурунда эрежелерди пайдаланышат. Өздөрү аңдабастан эле тең-теңи менен принцибин карманышат. Алар үчүн маанилүү болгон чоң адамдардын жанында болууну абдан каалашат. Ошондуктан чоң адамдардын ишин ойногонду жакшы көрүшөт. Колдоого муктаж болушат. Иш аракеттин жыйынтыгы үчүн жактырууну жана мактоону күтүшөт. Мектепке чейинки улуу курак бала үчүн эң эле жыш этаптардын бири. Көп сандаган жаңы ыкмаларга, көндүмдөргө ээ болот. Мектепте окууга болгон даярдык баланын өзгөрүүсүнө таасир этет. Анын негизинде курактык кризиске дуушар болот. Бөбөк чаң салат, кылыктарын көрсөтөт жана бардыгын өзү каалагандай жасаганга аракеттенет. 3 жаштагылардын кризисине караганда ал тынчыраак өтөт, бирок ата-энелерди тынчсыздандырат. Кризистин башкы белгилери катары төмөндөгүлөр саналат. Байоолуктун жоголушу. Бөбөк бардык жерде жана бардык адамдар менен өзүн чоң адам катары алып жүрүүгө аракеттенет. Ойнойлу деген сунуштарга мен чоңоюп калдым дейт. Жардам берүү жөнүндөгү сунушка жооп кылып моюн толгойт.
көнүмүш режим аракеттерин бейти колду жууганды, тиштерди тазалаганды аткаруудан баш тартат. Бала мындай жол менен өзүнүн чоң адамдардан болгон көз карандысыздыгын көрсөткүсү келет. Ар кандай аргументтерди колдонуу менен ата-энелердин тапшырмасын аткаруудан баш тартат. Бет жүзүн, сүйлөө интонациясын окшоштуруу менен чоң адамдардын жүрүм турумун туурайт. Бардык нерседе өзүнүн көз карандысыздыгын, өз алдынчалуулугун көрсөтүүгө аракеттенет. Тарбиячы бала үчүн комфорт шарттарды түзүүчү болуп саналат. Убакытты туура бөлүштүрүү жана оюндарды эпчилдик менен пайдалануу баланы социалдык психологиялык колдоо үчүн керектүү жагдай. Тарбиячы оюндар аркылуу бала бакчадагы баланын өнүгүүсүнүн бардык жактарына, башкача айтканда таанып билүүсүнө, жүрүм турумуна, эмоцияларына, эркине таасирин тийгизет. Ошондуктан оюндун ар кандай түрлөрүн колдонуу керек. Таанып билүү, көңүл ачуу, өнүктүрүү жана башка. Оюндардан тышкары бала үчүн окуу жана эмгек иш аракеттерин сунуштоо да керек. Кооптонуу сезими бул коркунучтуу кырдаалды жеңүүгө жардам бере турган системалуу коргонуу шарты. Ашыкча корко берүүнү жана тынчсызданууну адатта кооптонуу деп аташат. Балдардын кооптонууларын жоюу үчүн сиз оюндарды колдонсоңуз болот. Аларды уюштурган учурда кооптонгон бала үчүн комфорт оюн кырдаалын түзүүгө мүмкүнчүлүк бере турган айрым эрежелерди сактоо керек. Оюн учурдагы комфорттуулуктун айрым эрежелери. Биринчи эреже: баланы башка балдарга салыштырбаңыз. Андан көрө баланын өзүнүн жасаган ийгиликтерин белгилеген жакшы. Азаматсың. Кана, Муктар эмне кылып атасың? Боеп аткан турбайсыңбы? Кече күнү сен бир эле дөңгөлөктү боеп жетишкенсиң, Бүгүн карачы мына, 3-үн тең боеп, 4-үнчүсүн боеп баштаптырсың. Азамат, Муктар. Экинчи эреже: оюндардагы мелдештирүүчү учурлардан качыңыз. Бала утуп алуу максатында эмес, андан көрө өзүнүн канааттануусу жана пайдасы үчүн ойногону оң. Ошондой эле кооптонгон балага
тапшырманы аткарууга убакыт алкагын коюуга же шаштырууга болбойт. Кана Бекзат менен Рамазан өкмөр кандай кылдыңар? Көпөлөк куртун кандай кылыптыр? Кана экөө тең абдан жакшы кылыптыр. Бекзат менен Рамазан экөө тең аракеттениптир, азаматсыңар, карагачы. Үчүнчү эреже. Балага жаңы оюн менен жайбаракка таанышууга мүмкүнчүлүк берип, аны акырындык менен киргизиңиз. Эгерде сиз баланын каршылыгын, анын оюнга катышууну каалабай жаткандыгын сезсеңиз, эч убакта андан өжөрлүк менен талап кылбаңыз. Бул үчүн баланын өзгөчөлүктөрүн эске алуу аркылуу оюндун эрежелерин өзгөртүңүз. Шарик үйлөгөндү баарыбыз билебизби? Билебиз. Шарикти кандай үйлөш керек? Каттуу үйлөш керек, Келе, биз колуска Ооба, жарылып кет, туура. Колуска шарик кармайбыз, элестетип колуска кана барыңар. Эми мурдубузга дем толтурабыз, келе. Баарыбыз чогуу. Демди чыгарабыз угуш менен. Дагы терең дем алабыз. Азаматсың, кана колуңарды көрбөй атам? Кана. Жакшы дем алат экен, Өпкөбүз таза болот экен. Оорубайт экенбиз, балдар? Баланы мактоо абдан маанилүү. Балдар үчүн эмоционалдык мактоо баланын өзүнө пайда алып келүүчү аракеттерге түрткү берүүгө багытталышы керек. Төмөндөгү сөздөрдү колдонуу менен айтылган эмоционалдык мактоолор. Сен аябай аракеттенген көрүнөсүң. Бул сөздөр менен тарбиячы жыйынтыкты эле баалабастан баланын жумшаган күч аракетине көңүл борборун топтошуна жардам берет. Жардам бергениң үчүн рахмат. Бул сөздөр менен сиз бала жасап жаткан нерсени баалай турганыңызды жана бул сиз үчүн маанилүү экендигин көрсөтөсүз. Ошондой эле кийин бул ага түрткү болот. Сенин колуңдан келет экен. Бул сөздөр менен сиз аны жанында экендигиңизди жана анын бир нерсени жасашы сиз үчүн маанилүү экендигин көрсөтөсүз. Ошондой эле ал өзү жыйынтыкты кандай баалап жаткандыгын, кандай кыйынчылыктарга бет келишкендигин сураса дагы болот. Биз тарбиячыларга балдардагы коркууну кантип жеңүү керектиги боюнча бир канча кеңештерди бере алабыз. Биринчиден, сиздер балага берген тапшырмалар баланын мүмкүнчүлүктөрүнө дал келүүгө тийиш. Өтө татаал, күч жетпей турган иштерди аткарууну тапшыруу менен сиз баланы алдын ала эле жолу болбой калууга, анын жыйынтыгында өзүн өзү баалоосун төмөндөшүнө түртөсүз. Экинчиден, эртеңкиге оптимисттик божомолдорду бериңиз. Бул балага өзүнө болгон ишеничти жогорулатууга жардам берет. Үчүнчүдөн, өз алдынча чечим кабыл алышы үчүн баладагы өз алдынчалуулукту жана ишенимдүүлүктү өнүктүрүңүз. Балдарга регламентке салынган тапшырмаларды эмес, чыгармачылык менен иштөө мүмкүнчүлүгүн берүү керек. Бирок бала ошол эле учурда чоң адамдар дайыма жанында болоорун жана дайыма жардамга келе тургандыгын билүүгө тийиш. Сиздерге балдардагы коркууну жоюу үчүн оюндар жана көнүгүүлөр картотекасын сайттан карап көрүүнү сунуштайбыз. Бала үчүн жагымдуу эмоционалдык чөйрө куруу тарбиячынын ыкластуулугуна көз каранды. Тарбиячылар, үлгү болуңуздар. Баланын индивидуалдуу экендигин эске алыңыз. Анткени бардык балдар ар кандай. Баланы башка балдарга салыштырбаңыз. Бала түрдүү тажрыйба ага эмне бергендигин сурагандан тартынбашы маанилүү. Баланын бет жүзүнө көз салыңыз жана бул бет жүзү эмнени айтып тургандыгын талдаңыз. Сезимдери өзгөргөндүгүн жана чарчагандыгын билдирген үндүн тонун байкаңыз. Балага үлгү болуңуз. Балдар биздин чагылуубуз. Эгерде чоң адамдар айланасындагы адамдарга сабырдуу мамиле кылса, сындабаса, урушпаса, анда бөбөктөр дагы курбалдаштарына жана өзүнө кыйла токтоо мамиле кылышат. Урматтуу тарбиячылар,
Бала бакчадагы балага комфорттуу эмоционалдык чөйрөө үчүн баланын жакшы жүрүм туруму, толук кандуу өнүгүүсү жана жан дүйнө саламаттыгынын кепилдиги бул боорукердик, ишеним жана өз ара түшүнүү чөйрөсү экендигин эстен чыгарбоо маанилүү. Урматтуу тарбиячылар, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Саламатта болуңуздар.